Assalamu alaikum. Kasıkım kandayız, nasıl? Maşallah. Hoş geldiniz. Kandayız. Nasıl? Selam. Hoş geldiniz. Hasan Terazeke, Hasan Terazeke, Mısırkot, Maşallah. Tom rayonu, Maşallah. Karapaşa, Kalan Tareke, Tüp rayonu, Bakış Terazeke, J9 rayonu, Umar Terazeke, okul bölümü, Talgat Mirza, bizden Katçı, Kadir Cana, Katçı, Adalet Mirza, bizim pressimiz, Bek Mirza. Kana? Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Hazreti Mufti Damlam, sizin de işinizge iyilik, bereke, жақсылықтарды қалайбыз. Bugün biz Issikkol облустук казыятынын кызматкерлери жана Issikkol облусундагы ар бир райондун башкы имам хатиптери ушул муфти азирет менен жолугушуп, муфтият менен таанышып, ар бир бөлүмдөр менен таанышып, Кудайым буйрса ушундай бир жакшы зыярат уюштуруп келдик. Bunun maksatı gelecekte Issikköl'de din жеткирүүдө, ошондой эле опыт алмашууда, дагы жандуу кызмат кылууда, дагы көп бир алдыга койгон максаттарыбыз бар. Ошолор бир ишке ашса деген үмүт менен Кудайым буйрса бир сиздерди бир муфтиятты ичинен таанышып, бир зыярат кылып кетели деп келдик. Муфтиятыбызда кээ бир өзгөрүүлөр пайда болду. Мына көрдүңүздөр, эң оболу биринчи колл-центр ачылды. Себеп дегенде бул колл-центр бүгүн коомчулукка абадай зарыл экен. Коомчулук биздин үммөт динге болгон көз карашы, билим деңгээли аябай өсүптүр да. Мурун таарат тууралуу суроо берип аткан болсо, бүгүн ошол эле зекет тууралуу, ошол эле банк системасы тууралуу, ошол эле соода сатык тууралуу, анан органды алмаштыруу тууралуу ушунчалык баягы акыл калчай турган, мындай шашпай жооп бере турган суроолор келип калды коомчулуктан. Мына ошон үчүн биз фатва бөлүмүнүн астында колл-центрди ачтык. Колл-центрде 4 кызматкерибиз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ошо колл-центрде бүгүнкү күндө иштеп жаткан кызматкерлерибиз билим деңгээли жагынан аябай жогорку, казыяттарда иштеген, билим деңгээли, тажрыйбасы бар кызматкерлер иштеп келет. Негизинен колл-центрди ачканыбызга биз аябай кубандык. Себеп дегенде мына 2 ай 3 айдын жүзү болсо аябай коомчулуктан бир 5000ден ашуун суроо келиптир да. Себеби биздин кызматкерлер да жума сайын анализ жүргүзүп турат. Кайсыл аймактан кандай суроолор келип атат, кандай проблема жаралып атат. Анан ошонго жараша бул жактан ошонун дарысын даярдап атат да. Мисалы, кайсы аймактан көбүрөөк суроо келди. Ошону анализдеп туруп, анан кийин фатвадан же болбосо казекелер менен, баш имамдар менен ушул нерсеге көңүл бургула деп байланышып айтып атат да. Анан кийин ошол интернет булактарынан колл-центр муфтияттын номерин көрүп калыптыр да. Эмесе асын өлөйүн деп эле ошонго бел байлап калган экен. Анан ушул муфтият колл-центрге бир чалып көрөйүнчү деп чалып, анан мен ушундай тажадым, ушул жашоого тойдум, өлгүм келип атат, өзүмө кол жумшагым келип атат деген суроолор менен кайрылган экен. Биздин кызматкерлерибиз дароо колго алып, хикмат сөздөр менен ошол кишини өлүмдөн сактап калды да. Буюрса ал кишини баягы биз коомчулукка жарыялабай эле биздин кызматкерлер барып баягындай таанышып, суроо жооп кылып келет жакында. Мына ушунга окшогон маселелер колл-центрде жаралды да. Бул үммөткө аябай пайдасы тийип атат. Андан сырткары мына чет мамлекеттен, Россия мамлекетинен, Америка Кошмо Штаттарынан, дүйнөнүн 4 бурчунан биздин мигранттар ар кандай суроолор менен чыгып атат. Ошолорго биздин кызматкерлерибиз так даана ачык айкын жооп берип атат. Алла Таалам ишиңиздерге ийгилик берсин, жоопкерчилик кызматтары жеңил кылсын. Башыңыздардагы турган Самидин карекебизге, казекебизге, Алмаз казекебизге Кудай Таалам күч кубат берсин. Ал эми сиздерге да Кудай Таалам күч кубат берип, үй бүлө бала чака менен аман болуңуздар. Amma ki hazır. Maşallah, maşallah.
Келиңиz. Алган Сагындыков көл дегенде. Азыр биздин Руслан байке ошол студиянын ичиндеги режиссерлук кызматты толук ушул Руслан байке аткарат. Бул жакта студиядан эмне кандай материал тапшырган болсо, бул жерден запись болот. Как телеканал алтында профессионалдуу эле бул жерден запись кылып алабыз дагы. Андан кийин бул жерден анан бул жактан монтаждап бизде бир 4-5 проект долбоор даярдап койдук. Ошолордун бирөө мынакей, ушул ар кандай фонго биздин устаздар көрсөтөт. Буюрса 2025-жылы бизде атайын сетка бар. Хатиптерден дагы муфтийдин талабы, хатиптер дагы келип бул жерден бир келгенде 4-5 теманы даярдап келип, ушактан ар бириңиздер сүйлөп 4-5 теманы андан кийин кетесиздер. Телеканалдарда кандай техникалар колдонулган болсо, биздики дагы дал ошондой техникалар, каражаттар менен камтылган. Бул жерде биздин экран, бул эң акыркы үлгүдөгү экран. Экран бул жана Ысык-Көл облусундагы ар бир райондун баш имам хатиптери ушул муфтиятка зыяратка келип, ар бир бөлүм менен таанышып, дагы ошол жактагы биздин аймактагы ишибизди жандандыралы деген максатта Кудайым буйрса зыяратка келип калдык жалпы жамаатыбыз менен. Азыр ушу жаңы муфтиятта колл-центр ачылып, ошону менен таанышып кетели деп силерге келдик. Ушу биздин жамаатына зыяраттарыбызды кабыл аласыздар. Машаллах, кош келипсиздер. Мына биздин Азирети муфтийдин демилгеси менен ушул байланыш борбору ачылган колл-центр деп. Бул жерде бизде 3 адисибиз, алымыбыз иштейт. Ошол чет өлкөдө Кыргызстандын ичинен келип аткан бардык суроолорго мына ошол колл-центрде жооп берилип атат. Суроолор эки түрдүү келет. Бул түз байланыш бар. Бул өлкөнүн ичинен дагы сыртынан дагы байланышса болот. Анан дүйнөдөн чат аркылуу дагы суроолор келип атат. Жалпы суроолордун саны 3000ден ашып кетти. Бирок чаттын ичинде ар бир чаттын алдында дагы бир 10-дон 100дөгөн суроолор бар деген сөз да. Мындайча айтканда үзгүлтүксүз ошол элибиздин диний суроолоруна, диний муктаждыктарына ушул фатва бөлүмүнүн колл-центринде жооп берүүдө азыр. Ошо динибизге байланыштуу суроолорго ошентип жооп берип койгонуңар бизге жакшы болуп атат деп чыгарып. Элдин кызыккан суроолору элдин деңгээли өсүп кетти десек болот казыркы. Караколдон чалганы 2/3 соода боюнча чалды. 2/3 мамлекеттик ипотека боюнча чалды. Азыр күн ипотеканы берип атат, ушул немелерди алсак болот деп. Мбанкта неме ачылыптыр дейт. Мусулмандык ислам принциптери менен кредиттөө башталыптыр. Ушуну алсак болобу, ошондон телефонду алсак болобу деп. Мындай чыкканда адамдардын ийгели тахарат намаз менен эмес, көбүнчө мындай бир соода тармагында үйрөнүп аткандыгы. Анан эми бирок номер 1 очеркта бул үй бүлөлүк чачатат. Биздин эң негизги функциябыз бул элди соротуу. Бул телефонду ачылганда адам биринчи башына кайга түшкөндө чалат экен да. Эмне кылышын билбей калат. Бүгүн эле немеде бирөөсү чалды. Мен бул жашоодон тойдум деп. Шундай болуп чалган бар. Өткөндө бирөөсү намус үчүн өлсө болобу деп чалды. Мисалы үчүн жазды. Анан биз андайларды негизинен айтабыз. Жок кардын үстүнө бүтүганым шашпа. Азыркы сендеги кайгы капа өтүп кетет. Сен азыр эч нерсе кылба. Сен жөн эле отур. Сен жөн эле бар бир жерде отуруп Куран оку, Куран ук, природада бас. Анан кийин карың сууганда келсең баардыгы жакшы болот деп жазсак, ушундай кеңештерди укканга адам муктаж экен да. Анан аялдар болсо эрим мени мынтип атат азыр деп чыккандар бар. Эркектер бар азыр аялым монтип атат, эмне кылайын деп. Анан эркектерди соратабыз. Анан азыр мына сиздин атыңызда чалды. Кайненем келинимди бербей, аялым бербей атат. Мен 3 талак айткан эмес болчумун. Келбей, келбесе анда 3 талагым берем деп айтканмын дейт. Анан берем деп айткан болсоң буга талак түшпөйт. Көйлөрүң болсо айт, биз кайненең айтабыз, анан үй бер. Негизинен үй бүлөлөргө учурунда мындай бир жардам берип атат да, мындай бир эл абдан ыраазы. Анан мына СМС боюнча бул биздин Россиядагы туугандарыбыз чалат. Негизинен 138 биз фиксация болгон да бул. Сырттан чалуулар Россиядан, Казакстан, Европадан чалгандар бар. Булар деле биз менен саатында болбосо да СМС жазып коет. Биз жазып койсок, рахмат деп, Алла ыраазы болсун деп өзүнүн маселесин көйгөйүн чечип алганына ыраазы болгондор бар.